Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү чындык, эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Анда эмесе биз сырдуу дүйнө телеберүүбүздү улантабыз. Бүгүн адаттагыдай эле бизде мейманда Шайдот атанын жиберген кабарларын Атомгүл деген Татынакай кызыбыз кагаз бетине түшүрүп, мезгил сабактары деген 7 томдон турган китеп чыккан. Бүгүнкү берүүлөрдө бул жөнүндө дагы айтып келдик. Ошентсе дагы бүгүн кайрадан бизде мейманда ошол Атомгүл деген кызыбыздын бир тууган агасы Булбулбек Осмонкулов кайрадан бүгүн мейманда. Өткөнкү сабактардагы ойлорубузду дагы улайда. Бүгүн сөзүбүздүн башында энергиялар жөнүндө сүйлөшсөк. Энергиялар деп айтабыз, энергияларды бул акыл эстеген сөзүмдү толкундар деп бүгүн айттык. Бул адамга таасир берип өзгөртө ала турган, турмушту өзгөртүп, жашоону өзгөртө ала турган. Ушу энергиялардын түрлөрү көп эмеспи? Себеби биз буга чейин адамдын ааламдан түшкөн таза энергиялар жөнүндө кеп кылып аттык. Ошону менен катар ааламданбы же башка жактанбы, же адамдын өзүнөнбү терс энергиялар. Мындайча айтканда, антидуховный цивилизация деп бул жерде жазылып жүрөт. Терс күчтөр. Деги эле энергиялардын канча түрлөрү бар. Ошол жөнүндө кеп кылсак. Рахмат. Бардык нерсе бул ааламда. Ал материалдык нерсеби, көзгө көрүнгөн нерсеби, көрүнмөгөн нерсеби, катуубу, жумшакпы, жаны барбы, жаны жокпу, бардык нерсе энергиядан турат экен. Вот ошол чоң аалам, космос дейбизби, бүт асмандагы жана тоголоктор, телалар, асман телалары, бүт системалардын бардыгы Кудайдын кудурети менен жалаң ошо энергиялардын күчү менен кармалып турат экен. Энергиялардын түрү ушунчалык сансыз, ушунчалык чексиз экен. Ага эми биздин азырынча алардын баарын изилдегенге илимибиздин күчү жете элек. Бирок баардыгы жакшы болсо, анын баарына изилдеп ачканга адамдын дейт, ички потенциальный рух энергиясынын күчү жетет дейт ошого. Бирок азыр силерде ошол немени күчтү иштете элексиңер. Азыр уйку абалында жатат. Анын үчүн убакыт керек экен. Кече Кембер деген сөз болгондой, көп нерселерден көз каранды экен да ошолордун ишке кириши. Анан мисал үчүн бир эле адамды карап көрөлү. Мына бир адамды эле миңдеген түрлүү энергия бизди көзөмөлдөп контролдоп турат экен. Ар бир клеткабызды, ар бир органыбызды, көзүбүздү бир энергия, кулак, мурун, тиги өпкө, жүрөк деген баардык нерсени энергиялар көзөмөлдөп турат экен. Көп түрлүү ушунчалык. Ошол энергиялар качан биз баардык нерсе бизде табигый түрдө өтүп атканда, гармонияда ушунчалык бири-бири менен жакшы мамиледе энергиялар, ар бири өзүнүн кылып аткан кызматын аткарып дегендей, кыргызча айтканда ынтымакта жашашат экен да. Анан качан биз ал энергияларды бузуп жиберебиз? Мынтип айтылат да, жашоо процесси өтүп жаткан дене клеткада жазык жок. Ойлонуубуз менен бузулабыз дейт. Биз ошол оюбуз менен, кыймыл аракетибиз менен, сүйлөгөн сөзүбүз, кылган иштерибиз аркылуу биз ошол энергияларды чарпыштырып, бири-бирин уруштуруп, кээ бирөөлөр ирип дегендей ушундай бир дисгармония пайда болгондо, ошол энергиялардын алакасында. Ошондо бизде ар кандай туура эмес нерселер пайда болот. Сиз айткандай, оору, турмуштагы кыйынчылыктар, же болбосо бир психологиялык жактан жабыркоо, вот ошол нерсенин баарын биз өзүбүз туура эмес жолго салып алат экенбиз. Эгерде баары табигый түрдө өтүп атса, анда ошолор ар бири өзүнүн кызматын, милдетин эч жаңы ошибкасы жок, катасы жок, таза аткарат экен да, ар бир өзүнүн ишин. Анан биз пендебиз да, болбойбуз. Анан кайсыл убакта дагы ошол энергиялардын жанагындай ирүүсү жүрүп кетет экен. Биз бир нерсени ойлоп туруп, кайра башкача действие жасаганда, мисалы үчүн бирөөгө калп айтып койдук да, биз чын ичибизде билип турабыз, что биз калп айтканыбызды. Бирок
оюбуз башка, сөзүбүз башка болуп атпайбы? Ошондо энергиялардын гармониясы бузулат дагы. Бизге жана Куранда, жана китепте айтылгандай, күнөө деген ошол терс энергиялардан немесине пайда болот да, пайда болушуна. Дагы терс энергиялар. Энергиялардын мындай узуну, кыскасы, толугу, арыгы болобу? Анын баары кече мурдагы көрсөтүүлөрдө айтылгандай, бул медерлердин кичине чоңдугунан көз каранды экен да. Эгерде майда медерлер кыймылга келип иштеп аткан жерде, денеде болобу, карда болсун, арда энергиянын күчү ушунчалык зор болот экен да. Анан кайра кем медерлер катып баштайт экен. Каткандагылар ириленет экен дагы. Ириленип, катуу нерсеге айланып, же болбосо ушундай суюк нерсеге айланганда, ошондо алардын энергиясы уктап, кайра кыймыл сабагы келгенде медерлердин абалы. Уже алар азыраак энергияны бөлүп чыгара баштайт экен да. Канчалык майда болсо, ошончолук күчтүү болот экен. Күчтүү болот. Радиус действиясы дагы күчтүү болот экен. Жөнүндө кече атом вибрация больше деген бар го. Анан ошол медерлердин жалаң эле чоң кичинесинен дагы неме эмес экен. Алардын жасап аткан вибрациясы, кыймылы, кандай кыймылды жасап атат. Ошодон дагы ошого жараша медерлер ар кандай түрлөргө бөлүнөт экен да. Жанагы мен сөзүмө кайрылайын. Бул антидуховный цивилизация жөнүндө айтып аттык, бир терс күчтөрдүн. 85-жылы биздин үйгө Рамис Рыскулов деген акын агабыз келип калды. Анан сүйлөшүп отурсак, колунда ушунчалык чакан китеп бар экен, Алы Токонбаев Балканын кызылдан жазган. Анан агай бул эмнеңиз берсеңиз десем, ичинде Алы Токонбаевдин ырлары бар экен. Анан актай жерлери бар да, ыр ортосунан кеткен актай жерлери. Ошол жерине бир жерине мынтип жазып коюптур. Америка инопланетяндардын жердеги лабораториясы деп жазып коюптур. Бул да өзүнчө бир касиеттүү адам да. Ошол кабарды бекеринен алган жокко дейм да. Ошого боюнча суроолор. Могу антидуховный цивилизация, терс күчтөр. Булар каяктан келип атат? Цивилизация деген бул өнүгүп жаткан акыл эстүү бир коом да өзүнчө. Биздин цивилизация, мисалы үчүн адамзат цивилизациясы. Жер үстүндө бизден мурун дагы 3 цивилизация жашап өткөн экен да, жер үстүндө. Эң биринчи бул Лемурия цивилизациясы деп аталат экен. Бул Лемурия цивилизациясы булар бизге окшоп катуу дене күткөн эмес экен да. Алар жанагы пери, периште сымал үлбүрөк денелүү дейт да. Буудай иреңинде ушундай нур түрүндө, энергия түрүндө. Бирок алардын денелери болгон. Ооба, чубалжы мындай болуп деп анан кийин аларды кээде адамдарга көрүнүп атпайбы? Алардын цивилизациясы эмне үчүн жерден кетип калган? Ошол Лемурия цивилизациясы жер үстүндө жашап турган убакта биздин жанагы галактикабыз ааламдын кемеринин күчтүү энергетикалык жыштыктуу зонасында турган экен дагы. Алардын жашоосунда ошондой шарт түзүлгөн. Анан кийин кайра кемерден чыгып, биздин галактика боштукка келгенде, арда энергиялардын немеси слабыйраак да, бошураак, жыштыктары аз, күчү азыраак болгондо, тигилердин жашоосунда уже шарт болбой, аларга питание болбой алганда. Алар ошо энергия менен азыктанып турушкан, анан кийин аларга азык түгөнгөн, анан ошолор жерди таштап кетиштир да. Биринчисинде бир вариант ушундай айтылат. Экинчи вариантында алар дагы Кудай Тааланын астында өзүнүн кызматтарын аткарбай койгон үчүн Кудай Таала алардын цивилизациясын жоюп жүргөн дейт. Анан кийин адысын айтып берейин. Анан ошондой эле цивилизациянын түрлөрү бар. Өнүгүүгө коюлган цивилизациялар, Кудай Таала булар жакшы өнүгүп, жакшы жолго барат. Булардан чыгарган энергия бизге керек. Ааламдын чоң өзүсүндө деп өнүгүүгө коюлган цивилизациялар, булар духовная цивилизация деп аталат экен. Ал эми өнүгүүгө коюлбаган немелер жашоо тирчиликтери теңирден тескери деп айтабыз да. Мындайча айтканда, кара күчтөрдүн немесинен турган, жарандарынан турган цивилизация бул
антидуховная цивилизация деп айтылат экен. Антидуховная цивилизация мисал үчүн келтирсек бул жиндердин немеси коому, шайтандар дейбиз, кара күчтөр дейбиз. Вот ошолор антидуховный цивилизация. Булар бүт баардык күчүн, энергиясын баарын ошо духовный цивилизациясын өнүгүүсүн артка тартуу үчүн ошолордон энергия соруп жашайт экен алар. Эми жана 3 нерсе 6 тамга 3 тамга баарыбыз эле билебиз да жаман экен. Тиги Вот ошол нерселер жаман кара күчтөр. Булар антидуховный цивилизация. Бул Булбек мырза. Бул жанагы улуу аң сезим борборунан адамдарга келген духовный цивилизация бүгүнкү элдер, адамзат кандайдыр бир деңгээлде, балким буга чейин. Ол ошо уютку болгон акыл эс аң сезим борборунан улуу. Ошону менен катар жанагы шайтан дейбиз, жин дейбиз. Мен ошону айтып атам. Булар каяктан келди? Демек, ал жакта дагы, ааламда дагы ушул карама каршы турган күчтөр бар экен да. Ошол карама каршы болгон күчтөр баягы Кудай айтканда шайтан капы болуп, адамды жаратканда капы болуп, мен муну ким экенин сага таанытам деп жерге түшкөн да, шайтан болуп. Ошол кайсыл уюлдан, кайсыл уюткудан чыгып атат деген суроо. Ааламда сфералар көп экен да. Биз мисалы үчүн жердин үстүндө атмосфера деген алкакта жашайбыз да. Жердин үстү атмосфера. Жердин астында дагы немелер көп экен. Жашоочуларчы. 7 катмар бар экен жердин. Эң биринчиси ядро болот экен. Анан 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Ал катмарлардагы жашоочулар бар дейт. Мүмкүн арулугуна жараша, жана айтканда, актыгына, каралыгына жараша булар сфераларга бөлүнөт экен. Ааламдагы жашоочулар, аң сезимдүү жашоочулар. Тигилер, значит, бизден ылдыйраак турган цивилизацияларда ар бир эле ылдый турган цивилизация өйдөнгү цивилизациядан үйрөнгүсү келет экен, ошолордон энергия алгысы келет экен. Ошентип өнүгүүсүн анан жана сиз инопланетяндарды айтып кетпедиңизби? Америка тиги инопланетяндардын лабораториясы. Инопланетяндар бизге караганда гуманный, акыл эси өйдө, аң сезими өйдө, арулуктары дагы өйдө турган булар жашоочулар, ааламдагы жашоочулар алар дагы. Алар жерге качан келет экен? Алар жер үстүнө адамзаттын өнүгүүсүн алдыга жылдыруу үчүн гана Кудай Тааладан уруксат болгон учурда гана порталлар ачылып, анан ошондо алар бизге контакт ачат экен. Алар бизди эч качан жанагындай жаман иштерге апарбайт. Сен бар бомба таштап, тигини талкала, тигини согуш. Алар тескерисинче бизди жалаң гана, эгерде жанагы Алкеңдин жазып кеткен эгерде чын болсо, анда Америка эмдигиче алар кайып дүйнөгө которулуп кетмек даже. Арулуктары ушунчалык тазарып алардын. Тескерисинче эмне болот Америка? Америка наоборот тескерисинче жаман жакка кетип атпайбы? Значит, ошолордо жана адыцылар, антидуховный цивилизациялардын ушунчалык иштеп жатат Америкада. Бүт адамзатына бүлүк салышып атат алар. Көрдүңүзбү? Менин өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, эгерде инопланетяндар болсо, аларга каршы турган дагы инопланетяндар бар деген айткым келет. Азыркы күндө фантастикалык кинолорду көрүп атабыз го. Звездные войны деп коет, галактикалар менен согушуп, планеталар менен согушуу. Биз микро жөндө кеп кылып атабыз, адамзат. Макро бар. Макро дүйнөдөгү нерселер жерде чагылышып атпайбы? Улуттардын кагылышы, дегеле дүйнөдөгү болгон кагылышуулар, ошолордун бардыгы күзгү катары жерде чагылып аткан нерсе деп түшүнөм мен. Эгер чагылып аткандан кийин, демек ал жакта дагы ошол күчтөрдүн бар экени, жердин кыйрап кетишин каалагандар да бар. Жердин кыйрап кетпесин сактап калабыз деген дагы улуу күчтөр бар. Булар вознесенный владыки небес деп коет экен. Кыргыз орусчасы ушундай экен да. Ошондой улуу күчтөр алам жоокерлери да. Алам жоокерлери, аламдын нур жоокерлери деп айтсак болот. Ошолор
Masalan, жерден мына күнү бүтүп баратат дегенде өзүнүн күчүн, кубатын, энергиясын өзү жок болуп кеткенге чейин өзү ошол убакытты жерге берип тургула деп өзүн мындай курмандыкка чалган улуу кишилер бар экен. Мындайча айтканда ошо жерин сактап калыш үчүн. Ал эми жердин астында Леонид Андреевдин китеби бар. Белая роза болсо керек ошол. Ошол жерде игва деген жандыктар бар экен. Азыр ошолор сыртка чыгып адамдардын бири-бири менен кагылышып кетишин. Кагылышып кеткенде урушкандардан ошол энергия менен топтолушат экен. Адыткылар ошолор да. Азыткылар. Анан ал тургай адамдар бири-бири менен бычактап кан төгүлүп калса, булардан дагы аларга азык алышат экен. Ошон үчүн баягы биздин аталарыбыз бир жамандык келатканда кан чыгарып ийип, малды союп кан чыгарып ийгенде, ошол игва дегендер ошол кандан соруп, анан азыткыланып, анан кайра жерге астына түшүп кетишкен да. Бул сөздү мындай кой туралы дагы адамдын тазалануусу жөнүндө айтып атпайбызбы азыр, Анан жерди тазалоо. Жердин өзөгүн тазалоо. Себеби жер каймактагандан бери, адам ата обонеден бери эле адамдар өзүнүн терс нерселери менен, энергиялары менен жерди кыйнап келет бүгүнкүгө чейин. Анан жер дагы өзүнүн акыл эстүү болгондон кийин өзү дагы өзүн сакташ керек да. Сакташ үчүн топон суулар болгон, жер көчкүлөр азыркы күндө ааламда ошондой нерселер болуп атат. Ошол жерди тазалоо, жер энени тазалоо, ушул жөнүндө кеп кылсак. Ушу мезгил сабактарында ошо жерди тазалоо жөнүндө бир убакта бир улуу рух келип жердин үстүнө, жердин астын ушунчалык аябай тазалаган дейт. Бул биздин жана жомокто айтылган Эртөштүк ата экен да. Эртөштүк ата Манастын чорозу болгон, 40 чорозунун бири болгон. Бирок ал духовный планда анын жасаган иштери ошо жердин астындагы сиз айткан пендечилик менен адам заты жерге сиңирген терс энергиялардын баарын тазалаш миссиясы менен келген экен да Төштүк ата. Анан жомокто айтылат го, Төштүк ушинтип 7 жыл жердин астына түшүп кетип, анан кийин жанагы 7 эрдик жасады деп атпайбы? Вот ошол 7 эрдиги көрсө жердин астындагы 7 сфераны, 7 катмарды баарын тазалап чыккан экен. Ал өзүнүн рух күчүнүн немеси менен кирген жердин астына. Мисалы үчүн жана кыргызда бичүгү деген бар да, бичүгү. Бичүгү деген гү бул илгери азыркы немелерди айтат, азыркы адамдарды да билгендери бар. Илгерки адамдар дайым айтчу да. Мисалы ошол бичүгүнү чанда бир адамдар, билген адам чертет экен да. Ал биринчи нотасынан чертилип келип, акыркы нотасына жеткенде кайрылып чертет экен, тескери көздөй чертилип, анан кайра биринчи нотасын чертип бүтүп анан токтош керек экен да. Жаңылбай чертиш керек экен. Талмагү деген. Жок, дал ошол. Талмагү деп да коет, анан бичүгү деп да коет. Бичүгү. Анан мисалы үчүн бир жерде ошол бичүгүнү жана комузчу чертип баштаганда өзүнүн бичилери болгон экен. Эми Кудай Таала тарабынан жерге жиберилген инсандар да, жарандар. Алар алыс жакта жүрөбү, жакын жакта жүрөбү, буларга аралык деген уже неме жок экен да, чек. Мисалы үчүн Бишкекте отуруп тиги чертип атса, тиги мүмкүн Кара Балтада жүрөт да. Кандайдыр бир күч менен ал ошол чуркап келеби, учуп келеби, жана перетрансформация болобу, ошол гүү чертилип аткан жерге келет экен. Анан гүү каерде чертилген? Көбүнчө мына боз үйдүн ичинде чертилген да. Анан кийин тиги шалкалда бийлеп келип, уже муун жүндөрү дейт, бошоп дейт, уже сөөк болбой, ушундай жумшарып, мына керегенин арасынан кирип, бияна чыгып, улам өйдөлөп атан уук менен анан кийин түндүккө чейин барып, түндүктүн аш таштарын баарын аралап, анан кийин неме чертилип бүткөндө, бүткөндөн кийин талып жатып калчу экен да, талмагуу деген ошо да. Анан ал ошол убакта, ошол бийлеп аткан убакта ал эмне жумуш кылган? Көрсө, анын денеси биякта жүрүп атпайбы?
материал биз жердин үстүндө. А рух энергиясы, жанын энергиясы мындайча айтканда ошо жердин астында кирип, жердин астын тазалоо процессин жүргүзүшкөн. Ошол жанагы бийчи адамдар. Көрдүңүзбү? Ошонун эң биринчи мисалы Эртөштүк ата. Эртөштүк ата дейт, чоролордун ичинен бул феномени өзгөчө болгон 7 чоронун бирөөсү экен. Анын феномени эмнеде болгон? Төштүк атанын. Төштүк ата мээсиндеги болгон бүт нейрондорунун мээнин мүмкүнчүлүктөрүн дейт, 100%ке иштеткен единственный адамзат дүйнөсүндө дагы. Бизден мурк Атлантида, баардык жердин үстүндө жашаган цивилизациялардын арасында жалгыз рух ошол Эртөштүк ата, как феномен катары ошол китепте айтылат да. Эртөштүк атанын жасаган иши, аны болсо жана жердин түшүнө жомок кылып эмне үчүн аны чыгарып койгон? Вот ошол жомок аркылуу акыр жомок тугуп, анан кийин моундай маалыматтар түшкөндө ошо урпактарыбыз кийин түшүнүп, ошого туура мамиле кылат деген ой менен жомок болуп айтылып калган. Дал ошол эле Манас атада жомок болуп айтылып атат. Манас атада айтылып аткан материалдык дүйнөдө болуп аткан нерселер бар го, окуялар. Алардын бүт баары ааламдагы болуп аткан процесстер менен түздөн түскө байланышы бар. Бул мырза, Эртөштүк жөнүндө кайтып келсек, бул жердин астын тазалап, терс энергиялардан. Ошону менен бирге Эртөштүк адамдардын өзүлөрүн тазалоо. Мындайча айтканда, жердин асты каймана айтылганда бир четинен. Мунун кыры бар дегеним да, кыргыз өзү каймана айтканда, каймана сүйлөп, каймана түшүндүрүп. Жердин асты бул адамдын көкүрөгү. Ушул жака киргенден коркобуз. Чочулайбыз ушул жака кирип, өзүбүз менен жана кичинекей медерелер менен сүйлөшкөнгө. Адам ошол Эртөштүктүн жердин астына киргени өзүнүн көкүрөгүнө, караңгы жерге киргени. Анан ошол жерден жердин астынан мамыттарды таап атпайбы? Көрөгөч мамыт, куюм мамыт, жертиңшаар мамыт, жерин секириш мамыт, мамыттарды таап атат. 4 мамыт. Ошол мамыттардын баары адамдын өзүндө деген нерсе. Кандай дедим? Туура ошол баягы көрөгөчтүк, даанышмандык, ошол жерди тазалоо. Бул китепте айтылгандай, ошондой эле адам өзүн өзү тазалоо. Ошол жерде жаныбарларга болгон мамилеси. Табият да бул. Ошол жерде чалкуйруктун жердин астына кирип казан менен күрөшкөнү бул материалдык дүйнө менен күрөшкөнү. Аты күрөшүп атпайбы? Аты күрөшүп атат казан менен. Ошо казан менен казандын кайманасы эмне? Бүгүнкү күндө биз материалдык дүйнөдө жашап атпайбызбы? Ошо материалдык дүйнө менен күрөшүп адам чалкуйрук аркылуу. Чалкуйрук менимче бул ою менен кетти да, ой. Ошо менен казанды жеңди. Казан материалдык. Бүгүнкү күндө ошо материалдык дүйнөдөн кетүү эмес, кичине алыстоо, нафсини тыюу маселесин айтып атабыз. Ошо менен жерди тазалоо. Ошо жана казан дегенин айтып атпайбызбы? Бул казанда эмне процесс жүрөт? Кайноо процесси жүрөт, туура? Казанга түшкөн нерсенин баары кайнайт. А жердин астын билесиз да, жердин асты бүт азыр кайнап жатат. Жана андай кайнап анан кийин энергия аябай күчтүү болуп кеткенде атылып вулкан болуп чыгып атпайбы? Кандай деген ысык температуралар чыгып атат. Вот ошол казан деген ошол вулкандар сыртка атылып кетпесин деп, мүмкүн ошолордун энергияларын теңдеп чыккандыр. Бул бир нерсеси. Анан баардык айланып жаткан тоголок нерсенин эң күчтүү энергиялардын баары борборуна топтолот экен. Мисалы үчүн жердин эң күчтүү энергиясы бул жердин ядросунда. Сиз айткандай адамдын жүрөгүндө дегендей да. Китепте айтылып атпайбы, адамдын жүрөгү күйүп турган оттой, анан катып турган таштай дейт. Эмне үчүн дегенде бул рух энергиянын жыштыгы ушунчалык күчтүү болгондуктан ал таштай бекем болуп турат дейт. Анан кийин энергиясы ушунчалык күчтүү болгон үчүн күйүп турган оттой деп эки нерсеге салыштырат адамдын жүрөгүн. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн бизге бир жолу эле жан салат да Кудай Таала төрөлгөндө. Анан ошо жанагы эмдөө жөнүндө бир аз айта кетели, наристелер жөнүндө. Ошо жөнүндө айтылбай калды, ошону айтып кетели. Эмдөөнү айта кетиңиз. Адам төрөлгөндө, наристе төрөлгөндө, Кудай Таала жан салат. Анын канча күн мурун жан салат, анын сыр айтканга болбойт экен.
ал жөнүндө да маалыматтар бар. Анан кийин жан салгандан кийин адам төрөлдү да. Төрөлгөндө жана механизм переключен деген иштейт экен да адамда. Вот ошол механизм переключен адамга эмне үчүн берди Кудай Таала? Кийин биз жанагы материалдык доордон жана кайып дооруна өтөрдө биз катуу денени тыштайбыз да. Ошондо биз төрөлгөндөгү иштеген жанагы механизм ошол убакытта иштеш үчүн бизге код катары биздин генетикалык эс тутумубузга салып жаткан механизм экен. Ал механизм переключения кандай? Адам төрөлгөнгө чейин аба менен дем албайт. Апасынын ичинде, суюктуктун ичинде, апасынын каны менен, ошонун деми менен дем алып атпайбы? Андан кийин эле бир төрөө убагында канча керек болсо 1-2 мүнөт убакыт кетти да. Төрөлөр менен шыр эле уже аба менен дем алганга жөндөмдүү болуп калат. Бир паста эле өзүнчө жашоого жөндөмдүү болуп калат атпайбы бир паста эле. Ал кандайча суунун ичинде яткан балыкты сыртка алып чыксаңыз өлүп калып атпайбы? Абага менен дем ала албайт. Ада механизм переключения жок. Жаңы наристе төрөлгөндө ошол механизм переключения Кудайдын кудурети менен иштейт экен дагы. Адам шыр эле суудан чыгып эле аба менен дем алганга көнө баштайт. Анан төрөлгөндөн кийин 40 күн адамды жана сиз айтып атпайсызбы түрлөр деп. Ааламдык кайып казынадагы булар энергиялар. Кызыл энергия сылага берагы, анан кийин улам кеткен сайын сыяга барганча күчү көбөйө берет. Вот ошол ааламдык кайып казынадагы 21 түрлүү нур тилкелеринен эмнелүү жүрөт экен. Ар бир тилкеде, кызыл тилкеде 2 күн, андан кийинкисин 2 күн ушинтип отуруп 40 күндө ошол энергиянын баарын алып бүтөт экен. Прививканы наристе. Анын баарын Кудайдын кудурети менен болуп атат, бүт энергиялардын жанагындай катнашы менен. Ал биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Аны илимий аппараттарыбыз даже кармай албайт аны. Далилдей албайт. Ал рух кубаты ушунчалык майда медерин турат, аны кармаган азырынча илимдин күчү жете элек. Анан 40 күн эмделип бүткөндө ошондо биз жердин стандарттык энергиясына ылайыкташып полноценный жер жараны болуп, анан кийин 41-күнү 40 кашык сууга жуунтуп баланы ырым-жырымын кылып, көрдүңүзбү? Анан кийин ошондон кийин ал адам болуп анан кийин жашоосун баштайт экен. Анан адам кайра маркум болгондо, бул дүйнөдөн кеткенде жаны денесине чыкты да. Денесине чыккандан ал адамдын жаны карга көнүп калды. Жердин үстүндөгү стандарттык энергияда жашап жүрдү да. 100 жыл жашады, 90 өмүрүнүн узактыгын жараша. Кайра өзүнүн ордуна кетиш үчүн адамдын жаны жанагы процессти кайра тескерисине өтөт экен. Сыя түстөн баштап кайра артка улам ушинтип отуруп, анан кийин 40 күндө кызылдан чыгат экен. Эмделип бүтөт. Тескери эмделүү жүрөт. Көрдүңүзбү? Обратный процесс. Анан биз 40 күн болгондон кийин маркумга неме жасап, 40 кашын өткөрүп, ырым-жырым жасап, Куранын окуп, ошондон кийин адамдын жанынан кийин кетет экен. Кетчү сферасына. Азыркы күндө азыркы күндө 30 күндө эле молдолор ошол нерсени туура эмес жазып атат да. Мисалы үчүн башка жактарда кандай экенин билбейм, биздин таластачы молдолор күнү менен түнү кылып туруп 20 күндө 40-ын өткөзүп салды дейт. 20 күндө кайда турат адам жаны? Мына ортодо турат. Көрдүңүзбү? Бул арбак арабек калды. Же нары эмес, же бери эмес. Кетейин десе, тияка кете албайт. Көрдүңүзбү? Вот денеси жана энергиясы даяр эмес. Биздин илгерки ата бабаларыбыз ошонун баарын билген, ошонун баарын жана мен айткандай полицивилизациялык заманда бүт ааламдан информациянын баарын алып, сиз экөөбүздөн даже акылдуу болушкан экен алар. Ар бир жана баланы бешикке салуу, баланын немесин кесүү деп коет го, тушоосун кесүү. Ушулардын баары ааламда, чоң ааламда болуп жаткан процесстердин жердеги адамдардын кайталап ошолорду туурап жаткан жана кичике кыздар курчак ойнойт, ата энесин туурап айылдашмак ойнойт. Биз ошол сыяктуу тиякта болуп аткан, чоң ааламда болуп аткан нерселерди биякта кайталап, ырым-жырым кылып аткан нерсебиз. Бул значит биздин Кудай Тааланын мыйзамын сыйлагандыгыбыз. Ошону тиякта улуу күчтөр айтып атпайсызбы? Карап туруп, бул менин немелерим, пенделерим. Карачы,
билип атат, сезип атат, биякта эмне болуп атканын. Ошону тиякта ошол немелерди ырым-жырымдарды жасап атат деп ыраазы болуп турат экен. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтат, каада салтыңды сакта, ырым-жырымыңды жоготпо. Ар бир улуттун өзүнө немелүү ырым-жырымы бар. Ошону эч качан мындай таштабай, колдон келсе кайра өрчүндөтүп, майда чүйдасын үйрөнүп, улуу аталардан, чоң аталардан дегендей өркүндөтүш керек экен да. Sözümüzün başında söz жөнүндө, ой жөнүндө, кыймыл аракет жөнүндө кеп болду да. Илгери адамдар баягы айткандай кыймыл аракет менен адам болушуп, анан кийин сөз пайда болуп, сөз пайда болгондо ар ким ар кайсы тилде баягы мунараны Кудайга жеткиребиз деп куруп атканда ар ким тилин башкача кылып коюп, анан элдер ажырашып кеткен деген бир уламыштар бар эмеспи? Андан кийин адамдын ою бир немеде Грециянын жиретистеринде мындай бир калып калган сөз бар да. Бойтесь своих мыслей, ибо они исполнимы дейт. Өзүңөрдүн оюңардан коркула. Өзүңөрдүн оюңарга сак болгула. Себеби ал аткарылып калышы мүмкүн дейт да. Туура. Анан ушул боюнча ой менен биздин илгерки адам ата обонелер ой менен сүйлөшкөн. Деги эле биздин телепатия дейбиз азыркы күндө ошол тил менен. Ушул ойлор кандай айтылат бул жерде? Аябай жакшы теманы баштадыңыз. Адамдагы, ар бир пендедеги эң күчтүү энергия денесинде алып жүргөн. Бул рух энергиясы, жанын энергиясы. А жанын энергиясы тияктан келет да, төрөлгөндө салынат. Андан кийинки күчтүү энергия бул ойдун энергиясы экен. Ошон үчүн ойдон чыккан күнөө дейт, сөздөн чыккан күнөөгө караганда көбүрөөк, күчү көбүрөөк болот экен. Ошон үчүн ойлонгондо абайлап ойлонуңуз керек. Эмне үчүн дегенде, баардык нерсе ойдон жаралат. Сөз да ойдон жаралат, иш да ойдон жаралат, кыймыл аракет да ойдон жаралат. Мен ойлонуп туруп турам, ойлонуп туруп басам, ойлонуп отурам, ойлонуп сүйлөйм, ойлонуп иш кылам. Көрдүңүзбү? Бүт баардык нерсе ойдон башталат. Ошон үчүн ойдун энергиясы баарынан күчтүү биринчиден. Экинчиден, ой каяктан чыгып атат? Ой адамдын мээсинен чыгат да. Ой деген нерсе бул жанагы рух энергиянын күчү аркылуу биздин мээбиз нейрондорго воздействие болуп, ошолордун шайкештүүлүгүнөн келген күчтүү энергия дейт ой, адамдын ою. Ой адамдын өзүнөн гана чыгабы? Же болбосо сырткы күчтөрдүн, устаттардын, ар бир адамдын ою бул өзүнүн жан рухунун деңгээлине жараша биринчиден, анан кийин мээ нейрондорунун өрчүүсүнө жараша. Ошол сиздин мээ нейрондоруңуз канчалык деңгээлде иштеп жатат. Кайсыл медер иштеп жатат? Ошол немени нейрондорду кыймылга келтирүү үчүн. Ошодон зависит. Мисалы үчүн сиз экөөбүздүкү биздин атабыздан берилди. Чоң атабызга чоң атабыздан берилди. Мүмкүн эгерде биздин чоң атабыз майда медерлерин мээсин нейрондорун иштетип кеткен болсо, сиз экөөбүз мүмкүн гений болуп төрөлүп калмакпыз да. Ушундай. Ал ой адамдын өзүнүн иштеп чыгарып жаткан продукциясы. Ар бир пенденин өзүнүн. Ошон үчүн оюңуз үчүн күнөөнү өзүңүз тартасыз. Демек, сиздин күнөөңүз үчүн мен тартпайм жаза. Өзүңүздүн оюңуз үчүн өзүңүз гана күнөө тартасыз. Ооба. Адамдардын билесизби, бая 90-жылдары ушундай Кыргызстанда 90-жылдан ары бери жагында көз ачыктар аябай көбөйүп кеткен. Ар бир айылда бирден көз ачык болор эле. Таш ыргытсаң көз ачыкка тиер эле. Кийин бара-бара көз ачык деген нерсеге элдин көз карашы таптакыр тескери болду. Карама каршы көз ачык десе эле бир тескери нерселерди көрүп. Себеби дегенде мен билем, бул адамдардын ошол жерге мындай таруудай чачты. 70-80 жыл силер Кудайды унуттуңар. Мынакей
Эми жаңы doğru келди. Мына көргүлөчү деп ошо касиеттердин баарын чачып койду. Адамдар элге кызмат кылсын деп. Бирок ошондо напси бузулгандыгына байланыштуу касиеттерин алып койду. Касиеттерин алып койгондо баягы эле калп мурдагы жашоо менен бирок жолдору ачылбай шарлатан болуп калышты. Ошондон улам адамдар көз ачыктар жаманатка конушту. Мен айтайын дегеним. Ошол аянды алар өзүнөн чыгарып өзүнүн ою менен чыгарган жок да. Жана сиздин айткан сөзүңүзгө. Ал башка жактан келди да. Ошонун тегерегинде айтыңыз. Мындай экен да, баардык нерсе жана айтпадыкпы? Бүт баары ааламдан келет да биринчиден. Экинчиден алардын келүүсүнүн өзүнүн убактысы болот экен. Ар кандай, мисалы үчүн, ар бир кылымда, ар бир 10 жылдыкта, 20 жылдыкта дейбиз, ар кандай түрлүү энергиялар түшөт экен. Космостон бизгечи жерге. Мисалы үчүн, ошол энергиялардын мүнөзү биздин ар кандай шыктарыбызды ойготот экен да. Бир энергия келип, бир убакта келип туруп, акындарды ойготуп кетет. Карасаңыз, акындар көбөйүп кетет. Бир заманда. Бир заманда карасаңыз, оңчулар көбөйүп кетет. Анан кийин карасаңыз, кайра тынчыйып калат. Көрдүңүзбү? Ошонун баары сырттан келип аткан энергиялардын мүнөзү биздин кайсыл шыгыбызды, кайсыл касиетибизди гендеги ойготуп жатат. Ошого жараша болот да. Анан жана сиз айтып аткан көз ачыктар, значит, ошол убакта адамдарга ошондой күчтүү энергиялар келип, адамдар бир нерсени сезе баштаган. Мен эртең менен туруп эле боло турган нерсени сезип койгом, бүгүнкү нерсени. Же болбосо бирөөнүн уyu жоголуп кетсе, кандайдыр мага сезим берет, ай, ушунун немеси биякта болуш керек деп айтам тиги, ай, сен уюң биякта экен. Сен каяктан билдиң дейт да. Мен көзүм ачык дейм да, мисалы үчүн да. Көрдүңүзбү? Ошондой шыктар ойгонгондо, ошол убакта, сиз айтып аткан убакта, жана көз ачыктар көбөйгөн убакта, ааламдан түшкөн энергиялардын күчү менен адамдардын ошол көз ачыктык шыктары ойгонгондо. Ойгонуп угуп туруңуз эми. Анан кийин түштү, ошону айтсаңыз, маселени. Адамдардын өсүшү үчүн баардык нерсе Кудай Тааладан алдыга өнүгүү үчүн берилет бизге. Как подсказка катары. Кудай Таала толук гана биздин өнүгүүбүздү карап турат экен. Ушулар жакшы өнүксө, анан кийин мага жакшы энергияны берсе, канчалык рухтун, пенденин аруулугу күчтүү болсо, ошончолук ааламга кошкон салымы чоң, ааламга кошкон энергиясы таза, ошонун энергиясынын күчү ушунчалык Кудай Таалага жагымдуу дагы. Анан кийин мындайча айтканда, сиз машинеңизге 72-нчи бензин куясызбы, 80-нчи бензин, 90-нчы бензин куясызбы, ушуга жараша да ошондой качестводогу энергияны биз беребиз. Аруу болсо эгерде. Анан жана шыктар ойгонуп кетет. Анан мисалы менин шыгым ойгонду да. Анан биз пендебиз да. Мен ойлойм, Кудай Таала мага чото көзүмдү ачып атат. Мен төлгөчү боло салайын дагы, жоголгондорун таап берип, ошодон акча табайын деп. Көрдүңүзбү? Жана сиз айткандай, напси азгырыгына мойнубузга шак эле шайтан отурат. Анан кийин мен жанагы касиетимди туура эмес жакка пайдалана баштайм. Бирок ал касиетти мага сен өзүңө акча таап ал деп берген жок. Сен тескерисинче, адамдарга жардам кыл, коомдун өнүгүшүнө, өзүңдүн чөйрөңдүн немесине, өнүгүшүнө салымыңды кош. Ошол шыкты багып өстүр. Касиетти дагы арттыр, ошо касиетинди чоңойтуп. Мындан дагы кантип аны биз касиетти арттырышыбыз керек? Кантип? Аны ар бир адамга подсказка берилип турат. Аян аркылуу болот. Эгерде сиз ошол касиетти жакшы баксаңыз, сырдын касиеттин күчү дейт, анын сырында дейт. Эгерде сизге берилген касиеттин сырын сиз баардыгы адамдарга айтып эле, мен ушундаймын, мен тигиндеймин, келгиле, мен силерге баарын жасап берем деп жарыя кыла берсеңиз, касиет качып кетет экен. Касиеттин күчү анын сырында дейт. Ошон үчүн касиет келген адам, ошону кармап көрүш үчүн сырын жашырып, эч кимге айтпай, анан кийин өзүңдүн жан дүйнөңдү тазалаганга аракет кыла башташыңыз керек. Кудай мага ушундай шык берип атат, кой эми. Мен арак ичкенди токтотоюн. Кой, мен намаз окуйн. Мен ыйык илимдерди окуп баштайын.
Бул эмче мага ушундай берилип атат бул сыр деп анан кийин сиз немеңизди кыймыл аракетиңизди жакшы жакка багыттасаңыз анан шык кайра дагы өсө берет. Мына бүгүн сизге мынча порция берсе эртең жанагы энергия дагы сизге көбүрөөк келет. Анткени сиз кабыл алуу жөндөмдүүлүгүңүз уже иштей баштады. Антенна уже иштей баштады. Кабыл алуу. Ал кандайча болуп келет сизге? Сиз жанагындай жакшы образда, жакшы немеде ниетиңизди коюп, жашооңузду немете баштасаңыз, оңдой баштасаңыз, сөзүңүздү, оюңузду уктап жатканда болобу, же ойгоо деле турганда болобу, жана аян деген нерсе өзүнөн өзү келе берет. Анан кийин сизге даже подсказка келет. Сен баланча мазарга бар. Ошодон барып тазаланып кел. Же болбосо баланча деген ойлуу адам бар. Ошого барсаң сен көзүңдү ачат. Анын баарын сиз элге жарыя кылбай анан кийин жана касиетти багыш керек да. Касиетти багып, ошону кастарлап, ошого духовный пища берип, духовный пища деген сиз жана илимдерди ачып окуй баштасаңыз, ошого тиешелүү сиздин жана шыгыңызга жарашыктуу илимдерди окуп, вот ошол касиет деген, касиетти багуу деген ал ар бир өзүбүздөн көз каранды экен да. Болбосо качырып алабыз. Рахмат. Жакшы кептер болуп атат. Азыр мазар жөнүндө кеп кылып атасыз. Мазарларды басуу, мазарларда барып тазалануу, мазарларда барып касиетин өстүрүү, ден соолугун илешкен илдеттерден арылуу, ушундай нерселер бар эмеспи? Аны орус тилинде портал деп коет экен, же болбосо нур түшкөн жерлер экен. Аномальный зона деп коет да. Анда эмесе бүгүнкү убактыбыз дагы өзүнүн чегине жеткен сыяктуу. Кийинки сабактарда улантабыз. Бүгүн биз менен мейманда Булбулбек Осмонкулов деген мырза болду. Бүгүнкү чындык, эртеңки жомок. Байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.